Мурунку күндө Талас областына караштуу Манас районунун Чоңкапкак айылынын 5 жаштагы тургуну Шабдан Абдыбалиев 2019 жылдан баштап балдар арасында көп кездешүүчү ак кан оорусу менен алышып келүүдө. Азыркы тапта Бишкектеги балдар онкологиясынын номер 5-корпуста химия терапия менен дарыланып жаткан кези. Аны тез аранын ичинде Туркия мамлекетиндеги Адана шаарындагы Acıbadem клиникасына барып, костный мозг, башкача айтканда сөөк чучугуна операция жасатуу кажет. 2019 жылы 2 жашында түшкөнбүз ушул онкология борборуна. Ошондо бизге кандын рак оорусу деп диагноз коюп берген. 2019 жылдан бери 2021 жылга чейин амбулаторный химия терапия алып жүргөн болчук. Акыркы ушул июль айларында, 2021 июль айларында баламдын оорусу кайрадан күчөп, рецидивге түшүп калдык да. Рецидив деген бул кан оорусу кайталанып кетип, раковый клеткаларыбыз 86%ге көбөйүп кетти да. Эгерде балаңарга донор болуп калса, бир туугандарынан донор чыгып калса, $80,000 болот деп жатышат да. Учурда Шабдандын боору менен көк боору чоңоюп келүүдө. Баланын азыркы абалы тууралуу врач-онкогематолог Айтбүбү Аманкулова төмөнкүлөргө токтолду. Негизи диагнозу острый лимфобластный лейкоз, вариант B2 common, промежуточный риск. Химияны бала жакшы эле көтөрүп келген. Биринчи келгенде акыбалы өтө оор болчу. Биринчи келгенде гемоглобини 49-га түшүп кеткен. Тромбоциты 20-га түшүп кеткен экен. Ошол маалда биз химияны баштап, химияны жакшы көтөрүп келген бала ремиссия деп коет, бул временное выздоровление, ошол клиника лабораторный ремиссияга түшкөн. Анан ушул 2021 жылы контрольный биз костный мозг алган учурда анализине көп жакшы чыкпастан раковый клеткалар кайрадан чыккан. Ошондо июльдан баштап азыр кайра баланын акыбалы өтө оор. Гемоглобин, тромбоцит, лейкоцит деген клеткалар түшүп кетти. Кайрадан биз химияны баштадык. Химияны бул высокодозный химия деп коет. Бул бала өзүнчө бир палатада күчтүү химияларды алып жатат. Анда лейкоциттары дагы өтө түшөт. Негизи бул азыркы дартта протокол боюнча, протокол деп коет, бул дүйнө жүзү боюнча единый протокол деп коет. Ошо менен 5 курс химия алат. 5 курс химиядан кийин сөзсүз костный мозду алмаштырыш керек. Үй-бүлөдө 3 бир тууган. Алардын эң кичүүсү Шабдан. Атасы болсо охранник болуп иштейт. Анын тапканы баласынын дары-дармегине зорго жетет. Ошол себептен кайрымдуу кыргыз элинен жардам сурашат. Урматтуу кыргыз элим, мусулман бир туугандарым, азыркы тапта сиздердин аябай жардамыңыздарга муктажбыз. Ушу Абдыбалиев Шабдан балама аябай чоң суммада акча керек болуп жатат. Турция мамлекетине барып операция кылдырыш үчүн. Ошондуктан ушу баламдын өмүрүнө кайдыгер карабай, колуңуздардан келген жардамыңыздарды бериңиздерди суранам. Менин да балам өз курактуу балдардай болуп, чуркап ойноп жүрүшүн каалайм. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды бериңиздерди суранам. Өзүбүздүн каражатыбыз жетпегенге байланыштуу сиздерден сураганга муктажмын. Урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, эгерде сиз да Шабданга жардам бергиңиз келсе, анда төмөнкү номерлерге кайрылыңыздар.